Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Кыргызстандын Германиядагы элчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу Кактус медиа сайты жазды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Текебаев Кыргызстандын Германиядагы элчиси болору 2021 жылдын август айында белгилүү болгон. Марал радиосуна өздүк булактардан билдиришкендей, саясатчыга элчи болууга сунуш түшкөн жана керектүү документтери чогултулуп, Германияга кароого жөнөтүлгөн. Элчиликке дайындалуу боюнча акыркы чечим 10 сентябрга чейин чыгат деп айтылган. Текебаев элчи болгону тууралуу азырынча комментарий бере элек. Бишкектеги 4-чү оорукананын алдында ак халатчандардын митинги өтүп жатат. Бүгүн 3 февралда Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун алдында мед кызматкерлердин митинги өтүп жатат. Алар оорукананын кайра түзүлүшүнө каршы болушууда. Аталган борбордун жетекчисинин орун басары Жаныш Сулаймановдун айтымында, бул борбордо дүйнөдө жасалып жаткан бардык заманбап технологиялар жасалууда. Анын айтымында 40-50 жылда жасалбаган иштер 18 жылда жасалды. Ал кайра түзүү реформа эмес, артка бир кадам таштоо экенин айтты. Суроолорго жооп берип жатып, директор кызматтан алынса, команда кескин чараларды көрөрүн билдирди. Кандай чараларды көрөт деген тактоочу суроого ал кызматкерлер кеңешип, кандай чара көрүшөрүн жарыя кыларын айтты. Буга чейин саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев аталган борбор шаардык клиникалык тез жардам ооруканасы болуп, кайра түзүлөрүн билдирген. Кайра түзүлсө, жетекчи алмашаарын айткан. Байсалов аны тартипке салууну талап кылган депутаттарга жооп кайтарды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жогорку кеңеште аны сындаган, тартипке салууну жана чара көрүүнү талап кылган депутаттарга жооп кайтарды. Ал твиттердеги баракчасына: "Менин дарегиме сын айткан депутаттарыбыздын көбү жаңы конституция менен жашап жатканыбызды түшүнө электей. Бир да мамлекетте, демократиясында да, коңшуларда да жума сайын жалпы жыйында чукул талкуу өткөрүлбөйт. Мен ошону айтайын дегем" деп жазды. Сабырбек Жумабеков министрди жалган жала жаап атат деп айыптады. Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун жетекчиси Сабырбек Жумабеков саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди жалган жала, негизсиз сөздөрдү таратып жатат деп айыптады. Ал 3 февралда аталган медициналык жайда жыйын өткөрүп, министр буга чейин оорукана жөнүндө далилсиз сөздөрдү айтып келди. "Кече күнү менин дарегиме дагы сөз тийгизди. Мен жолукканга аракет кылдым, бирок макул болгон жок. Бул мамлекеттик мекеме, эч кандай менин менчигим эмес" деди. Жумабеков ошондой эле бул жагдайга байланыштуу президентке кайрылды жана кызматтан кеткенге даяр экенин, бирок борборду сактап калууга аракет кыларын билдирди. Мунун алдында Бейшеналиев маектеринин биринде Сабырбек Жумабековду бул оорукананы менчиктештирип, тааныш билиштерин, туугандарын жумушка орноштуруп алды деп айыптаган. Депутат: Кара дөбө айылында окуучулар түрмөдө окуп жатышат. Баткен облусунун Масалиев айыл өкмөтүнө караштуу Кара дөбө айылынын окуучулары түрмөдө окуп жатышат. Бул туурасында жогорку кеңештин депутаты Рысбек Атажанов парламенттин жыйынында билдирди. Баткен облусунун Масалиев айыл өкмөтүнө караштуу Кара дөбө айылында Бабур орто мектеби 100 жыл мурун түрмө салынган экен. Азыр окуучулар ошол түрмөдө окуп жатышат. Элдин саны ушул айылда 10 миңден ашып кетти. Анысы аз келгенсип, бала бакчада жок. Мектеп дагы долбоорго киргени менен азыркыга чейин жылыш жок экен, деди депутат. Масалиев айыл өкмөтүндө Кара дөбө айылында Бабур орто мектеби бул 100 жыл мурда түрмөкана салынган экен. Азыр окуучулар түрмөканада окушуп атат да. Элдин саны 10 миңден ашып кетти ошол Кара дөбө айылында. Же бир бала бакча жок. Мектептен проектке кириптир, бул да азыр эч кандай жылыш жок экен. Тытып жиберүүгө даяр иттер үн чыгарышпайт. Чүйдө адамсымал жандыктын изин сүрөткө тартып алышты.
Суусамыр өрөөнүнө мергенчилер белгисиз жандыктын чоң изин таап сүрөткө тартып алышты. Окуянын 32 жаштагы катышуучусу Владимир Хорошев төмөнкүлөргө токтолду. Өткөн дем алыш күндөрү суусамырга карышкыр атууга бардык. Ал жакта кар калың жаагандыктан издерден жырткычтарды табууга болот. Мергенчилер жасаган жолдон алыс эмес жерден дөрбү аркылуу биз белгисиз жандыктын издерин көрдүк. Жакындап барып, бир кадамдын аралыгы 2 метрден кем эмес экенин көрдүк. Сыягы издин ээси бизди көрүп, тик ылдый тарапка кеткен окшойт. Издин ээсин кууган жокпуз. Токтоп калдык, сүрөткө тарттык. Баарынан да кызыгы, адамдын жашаган жери жанагы изден 25 чакырым аралыкта болгон. Андан ары карышкырларды издеп баштадык. Ошол эле учурда кардагы издер кимдики экендиги бизди кызыктырбай койгон жок. Аңчылык учурунда карышкырларды кезиктирбедик. 600-700 метр алыстыкта 1-2 түлкүнү көрдүк, деди ал. Аңчы спортчу белгисиз издерди биринчи жолу көргөн жок. 2021 жылдын күз айларында Чүй облусунун Ак Суу капчыгайында аңчылык маалында бийик тоо арасында жайгашкан сарайга түнөгөнбүз. Биз баш калкалаган сарайдын ээси кээде тамак ашты баштыкка салып, үйдүн сыртындагы мыкка илип койсо, кимдир бирөө уурдап кетерин билдирди. Ошол эле учурда тытып жиберүүгө даяр иттер үн чыгарышпайт экен. Тамак ашты алып кеткен белгисиз жандыкты тоонун ээси деп атап да алыптыр, деп эскерди Хорошев. Бул окуя боюнча эколог Александр Сосновский мындай дейт. Белгилей кетсек, тоодо туруктуу же убактылуу жашагандар, мергенчилер, дары-дармек өсүмдүктөрүн жыйноочулар өз ишмердүүлүгүн жарнамалабаганга, өздөрүнүн көңүл бурулбашына жана көп сүйлөбөгөнгө аракет кылышат. Мындан 7 жыл мурун 2014 жылы Кара Балта шаарынын тургуну, мергенчи жана жаратылышты сүйүүчү күзүндө жолдоштору менен аңчылык кылып жүрүп, Чүй районундагы капчыгайлардын биринен адам сымал жандыкты байкаган. Чоң Кайыңды капчыгайында мындан 15 жыл мурун жергиликтүү тургундар кышында 50 өлчөмүндөгү бут издерин табышкан. Жол жылаң аяк буттар менен жасалган. Жалал Абад облусунда милиция кызматкерлери тарабынан жергиликтүү тургундан акча талап кылып жүргөн шектүүлөр кармалды. Түзүмдүн маалыматы боюнча 2022 жылы 31 январ күнү Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгына Аксы районунун 44 жаштагы тургуну арыз менен кайрылган. Ал ушул жылдын 19 январынан тарта Бопу аттуу жигит абакта отуруп алып, бейтаныш болгон 4 адамды үйүнө жиберип, өмүрүнө жана үй бүлө мүчөлөрүнө коркунуч келтирген зомбулуктарды көрсөтөм деп коркутуп, 100 000 сом акча каражатын опузалап талап кылып жаткандыгын билдирген. Ыкчам иликтөө иштеринин жыйынтыгында Таш көмүр шаарынын 1989 жылы туулган тургуну, мурда бир нече жолу соттолгон Жаран жана Аксы районунун 1989 жылы туулган тургуну кармалып, 48 саатка убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Алар Аксы районунун аймагында жабырлануучудан 43 000 сом накталай акчаны опузалап талап кылып жаткан жеринен колго түштү. Шектүүлөргө өздүк кароо жүргүзүү учурунда жанынан атайын белги коюлган акча каражаттары табылып алынды. Учурда аталган кылмыш иши боюнча шектүүлөрдүн шериктерин тактоо жана аларды кармоо боюнча ыкчам иш-аракеттер жүргүзүлүүдө деп айтылат маалыматта. Шектүүлөрдүн баш коргоо чарасы бүгүн 3 февралда Жалал Абад шаардык сотунда каралары күтүлүүдө.